Ассаламу алейкум достор. Барыңыздарға Небраска штатынан жалынды салам. Бүгін 30 май. Мен келатып 2-3 эс алуучу жайга кирсем, место жок. Ушул жерден бир кичине место табылып калды достор. Абдан катуу шамал болуп атат Небраскада. Мына трейлерди ушул жолдун четине койдум. Мен бүгүнкү чыгарылышта Европага барып иштөө жөнүндө сөз кылайын деген достор. Европада биздин чыган жакшы бир мекендешибиз бар. Патриот мекендештерге жардам берейин деген ою абдан чоң. Кээ бирөөңүздөр билесиздер, кээ бирөөңүздөр билбейсиздер. Мен YouTube каналдан дагы анча-мынча реклама кылгам. Аты Арзымат деген жигит, жашы 27-де Европада трак айдайт достор. Аз болду, бир 5-6 ай болуп калды го, YouTube'дан канал ачып, жакшынакай маалыматтарды берип жатат. Каналына катталып, Европадагы дальнобой деп жазсаңыздар, мен дагы бул жака жазып коем. Instagram баракчасында берип коем. Мен акыркы койгон видеосун көрдүм. Абдан сонун тартыптыр. Ар дайым айтат. Ким Европага келип тракта иштейин десеңиздер, мен бардык информацияларды берем деп YouTube'га койгон видеолорунда жакшынакай маалыматтарды берип турат достор. Эмнелер керек, кайсы фирмаларга барыш керек, кандай жолдору бар, кандай келиш керек деген темаларда жакшы видеолорду чыгарат. Акыркы видеосун көрсөм дагы мекендештер жаңы эле Кыргызстанга барып келдим дейт. Ошо мекендештерге жардам берейин деп атайын YouTube канал ачып иштетип атсам, биз качан бири-бирибизди колдогонду үйрөнөбүз достор. Бирөө өсүп баратса, айга көкөлөткөндүн ордуна буттан тартып турабыз. Ошол бир фирмада иштеп атсам, YouTube каналым бар экенин билип, бирөөлөр чоңдорго жеткизип коюптур дейт. Силердин компанияда иштеп, ушундай YouTube канал ачып, силердин компанияны жамандап жатат деп. Эми Арзымат чыгарган видеолордун баары эле кыргызчада. Ким жеткизет ошо жакачы кыргызчаны түшүнгөн YouTube блогер болуп жатат деп ичи күйгөндөр ошо компаниясына жиберди да. Анан компаниясы эмне кылганың бул десе, Арзымат видеолорунун баарын көрсөтүп бериптир. Анан которуп көрүшүп, угуп, силер жакшы эле информация кылат экенсиң, эчтеке проблема жок дегенде Арзыматтын көңүлү калып калып, мындай компанияда иштебейм дегенде мекендештер жардам берип башка компанияга өткөрүптүр. Ал компаниядан жакшылыктарды көрүп жатыптыр азыр мекендештер. Ал компанияга барганда 2022 трейлер бериптир, 2022 трак бериптир, сотовый телефон бериптир, планшет бериптир. Зарплатасын мурда 2000 евро алчу экен айына. Бул жаңы компаниядан 2300 евро берип жатыптыр. Сиздерден абдан чоң өтүнүч, сиздерден абдан чоң сураныч мекендештерим. Биз бирибизди колдойлу, бирибизге жардам берели. Ошо Арзымат иниме баткендик жигит болот. Мен көп эле баягы жигиттерди иним дей берем. Анан көбү ойлоп калышат, бул тууган экен деп. Биз Арзымат экөөбүз телефон менен байланышып калабыз, жазышып калабыз, бирибизге жардам бергенге аракет кылабыз. Ошон үчүн мен Арзымат иним дейм. Арзымат болсо мен Алмазова деп жүрөт. Көчөдөгү бир жакшынакай сообщение жибериптир. Бир сыйра окудум. Жооп жазганга да убакыт болбой калды. Видео тартып бүткөндөн кийин жооп жиберем. Достор, колдошпойлубу, бирибизди колдобойлубу? Арзымат айтып жатат, болгон маалыматтын баарын берем. Келсеңер болот дейт. Мен ошо жаңы компанияга кирдим, отдел кадр менен сүйлөшсөм, бизге азыр трак драйверлер жетишпей атат Европага. Көбүнчөсү мурда украинстер, беларустар иштечүкен, алардын баары кетип калып, көбүнчөсү Америкага кетип атат дейт. Силерден Кыргызстандан Европага тракта иштейм деген жигиттер болсо, биз өзүбүз жардам беребиз. Биз чакыруу жиберебиз, баардыгын түшүндүрүп беребиз. Анан бир ай, 2 айдын ичинде келип иштесе болот. Барып иштегенде Арзымат айтат, болгон нерселердин баарын жардам берем дейт. Квартира тапканга да жардам берем дейт.
кандай документтер керек, кандай фирмаларга барыш керек, келгенден кийин тозуп алабыз дейт, үйрөтөбүз трактарды дейт. Башында $1700 зарплата алып, 1-2 ай иштеп, үйрөнгөндөн кийин 2000-2300 евро деген жакшы да. Жарымын кетирсеңер дагы жарымын Кыргызстанга жиберип турса болот. Bir ayda 2300, 200 миң, 30 миң сом болсо абдан сонунда. Достор, сиздерден сураам кете турган нерсе, мени да колдоп жүрөсүңөр, маалымат берген үчүн. Арзыматты да колдойлу, Instagram баракчасына катталалы, YouTube каналына катталалы. Биз деле ошо маалымат берген адамдар бизге лайк басып, каналга канчалык адамдар көп катталса, колдосо, жакшынакай комментарийлар жазса, сүйүнүп калабыз. Сүйүнүп, кулпуңдап видеолорду тартып, бекендештерге кой, көбүрөөк маалымат берейин, көбүрөөк видео тартайын деп калабыз, достор. Арзыматты колдоп, Баткендин кулуну 27 жаштагы биздин ини болот, жакшы маалыматтарды берип атат. Жанагы артисттер жакшы ырларды ырдап, концертке кишилерди чакырып атпайбы? Зал толтура киши болуп, кол чаап, жакшы кабыл алса, жакшыраак ырдайт, көңүлү көтөрүлүп калат. Блогерлердин дагы баягы дух бере турган, көңүлүн көтөрө турган бул каналына катталып, лайктарды басуу, достор. Сиздерден бир өтүнүч, Европага барам деген мекендештер абдан көп болуш керек. Эми Америкага келүү кичине оор болуп атат, Европага барыш жеңилирээк экен, Кыргызстандын правасы жарайт экен. Даже стажы жок болсо дагы жумуш калабыз, өзүбүз үйрөтүп алабыз деп жаттыр. Тем более Европа менен Кыргызстандын аралыгы жакын. 2 ай иштеп, 3 ай иштеп, үйгө барып эс алып келсең болот дейт. Кээ бирөөлөр жарым жыл иштеп үйгө барып келет экен, кээ бирөөлөр 1 жыл иштеп үйгө барып келет экен, достор. Мына бул жакта трактор кирип, место таппай чыгып кетип атышат. Достор, анда эме кылбайлыбы? Мен сиздерге азыр эшикти жаап туруп, Арзыматтын каналын бир сыйра көрсөтөйүн. Европага дальнобой дейт. Азыр могул жерден баарыбыз биригип туруп, Арзыматтын эң биринчи тарткан видеолорунун бирөөсүн көрүп коелу. Азыр достор. Мына Арзымат деген сүйлөп берсин, ошону бир сыйра угуп коелу. Андан кийин анча-мынча улантабыз. Португалиянын Лиссабон деген шаарынан чоң калам. Мен өзүмдү тааныштырып кетейин. Атым Арзымат, жашым 27-де. Өзүм Баткенден болом. Европада оор жүк ташуучу машина айдап иштеймин. Кудай буйрса, бул менин экинчи видеом. Мен сиздерге Кудай буйрса Европадагы жашоо жөнүндө, Европадагы кыргыздар кантип Европага келип калдык, Европага келиш үчүн кандай документтер керек, жана бул жактагы жашоо, кантип жүктү ташыйбыз, кантип машина айдайбыз, кантип жүк жүктөйбүз, кантип жүк түшүрөбүз, жана шаарлар жөнүндө, границалар жөнүндө маалымат беришке аракет кылам. Биздин фирма Fertrans деген итальянский фирма. Биз Испания, Италия, Франция, Португалия шаарларына жүк ташып иштейбиз. Бул жактагы водительдердин, айдоочулардын кандай иштейт, каякта жатат, каякта душка түшөт, кандай тамактарды жейбиз, магазиндеги сеналар, шаарлардагы магазиндерди, элдер жөнүндө, жакшы маалыматтар жөнүндө сиздерге видео тартышка аракет кылам. Сиздерден мага болгон көмөк, поддержка менин каналыма катталып, видео менен бөлүшүп, лайк бассаңыздар, мен Кудай буйрса дагы көбүрөөк видеолорду тартып чыгарышка аракет кылам. YouTube'да Америка жөнүндө, Москва жөнүндө, Россия жөнүндө көп каналдар бар экен, бирок Европа жөнүндө канал жок экен. Европада жүргөн кыргыздар жөнүндө, Европада кантип иштейт, эмне кылаттар, ошолор жөнүндө маалымат азыр экен. Мен ошолор жөнүндө видео тартып, элдер менен бөлүшкүм келди. Мен азыр эмеден Лиссабондон, Португалиядан
Испанияга жолго чыктым, Мадрид жака жүк алып. Менин буга чейинки жүгүм эмеде болчу. Миландан, Италиядан Португалияга болчу. Ал жүктү алып келип түшүрдүм. Обратно ошол Испанияга жүк алып, азыр жолдо келип аткан убагым. Эгерде сиздерге эмне кызык болуп турган болсо, комментарийга жазсаңыздар, мен ошол жөнүндө видео тартып каналга жүктөөгө аракет кылам. Каналга катталып, лайк басып, элдер менен бөлүшүп коюңуздар. Рахмат чоң. Достор, өзүңүздөр уктуңуздар. Арзымат айтып атат, каналга катталып, лайктарды басып, болгон суроолоруңардын баарын комментарийга жазсаңар, колдон келген аракеттердин баарын кылам деп атат. Колдойлу бирибизди. Европага барып иштегенге көңүлүңүздөр болсо, ушул Европадагы дальнобойдон жакшынакай маалыматтарды алсаңыздар болот. Ийгилик достор. Кийинки штат Вайоминг. Эртең менен Вайомингке чыгабыз. Вайомингтен дагы жакшынакай видеолорду тартканга аракет кылабыз. Баарыңыздарга ийгилик, аманчылык. Менин каналыма дагы күн сайын миңдеп мекендештер катталып жатат. Арзымат энем, Америкадан жалындуу салам. Калоо тилек айтып кетейин. Instagram каналың өркүндө берсин, YouTube каналың өркүндө берсин. Instagramда 3,5 миңдей подписчигиң бар экен, YouTubeда 32 миңдей подписчигиң бар экен. Жакшы маалымат берген үчүн мекендештер колдоп жатат, дагы колдойбуз. Аман эсен бол, сен Кыргыздын чыган патриот жигитисиң. Ар дайым аман эсен бол, ишиң алдыга жылсын. Жакшылыктардын баарын каалайм.